Эгерде силер ушинтип биздин мамлекетибизге, жерибизге претензия кыла бере турган болсоңор, анда биз да претензия кылабыз. Анда биз дагы Мургапка претензия кылабыз. Так, аны алууга акыбыз дагы, күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Жана биз ушуну баштайбыз дегенбиз. Мамлекетибизге 210 миң гектар жерге ачык мамлекеттик претензиясын коюшкан. 210 миң гектар жерди бизге бересиңер деген. Бул Лейлектин жарымы, Баткендин, Лейлектин бир 70%, Баткендин жарымы аларга макул болсо окшоп кетмейт. Бирок биз ага макул болгон жокпуз. Бүгүнкү күнү сиздердин алдыңыздарга башында айтып өткөндөй, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо тууралуу ратификацияны алдыңарга алып келдик. Бул маалымат боюнча мен өткөндө дагы комитеттерде маалымат берип кеттим эле, бирок бүгүн мындай кеңири маалыматты беремин. Урматтуу депутаттар, урматтуу бул жерде журналисттер бар, коомчулук бар. Бардыңыздар ачык, так көрүп, билип алсаңыздар, себеби дегенде кээ бир биздин жанагы ушуну каалабаган, ушундай бир чечилген маселени чечкиси келбеген же уккусу келбеген адамдар эртең дагы кайра айтып чыкпасын. Биз көрбөй калдык, билбей калдык, кандай чечилгени көргөн да жокпуз, бизге көрсөткөн жок, билбей калдык дебесин. Урматтуу депутаттар, ошондуктан сиздерден сураныч, ушул бул жерде көптөгөн цифралар бар, көптөгөн тилкелер бар, ошолорду жазып отуруп, кандай суроолорду айтсаңыздар мен жооп берүүгө даярмын. Себеби ушул маселе менен мен мына акыркы 4,5 жылдан бери өтө тыгыз иштедим, жана бардык суроолорго жооп берүүгө мүмкүнчүлүгүм жетет. Ошондуктан тартынбастан, урматтуу комитет төрагалары, мен сиздерден да суранамын, урматтуу спикерибизден да суранамын, депутаттар тыйбасаңыздар. Бул маселе мамлекетибиздин кийинки тарыхына, кийинки муундарыбыздын жашоо турмушуна таасирин берүүчү, жана ошону жашоо турмуш таасирин берүүчү маселе. Ошондуктан тыйбасаңыздар, ар бир депутат суроо бере берсин. Бирок мен бир нерсени суранып кетейин, эми алдын ала айтып коеюн, ушундан кийин бул боюнча айтпаймын. Урматтуу депутаттар, көп суроолор баягы кайталанат да. 1-2 жолу кайталанса мейли, кээде 10 жолу, 15 жолу кайталанып кетет. Ошондуктан ушул жагында эске алып коюңуздар, жана бүгүн кечке силер менен болууга мен даярмын. Рахмат. Укканыңыздар. Урматтуу депутаттар, анда эмесе мен баштай берейин. Бул жерде мен айтам, айткан маалда бул экрандан ошо биздин чегара тилкелерибиз чыгып турат. Чегара тилкелерибиз чыгып турат. Ошо чегара тилкелерибиз чыгып аткан маалда дагы суроолоруңар болсо мен жооп бергенге даярмын. Макулбу? Ошону да токтотуп, мына көрсөтүп өтүп кетпестен, ар бир тилкеге токтоп, мен өзүм дагы баяндама берейин, силер суроо берсеңер жооп берип кетейин. То есть биз подробно мындай акыры шашпастан чегара тилкелерин толук карап бүтөйлү. Биз азыр эми мурдагыдай договор болбой калбасын же бузулуп кетпесин деген ситуациядан уже өттүк. Уже Кудайга шүгүр, кече биздин коңшуларыбыз Тажик Республикасындагы ратификацияны өткүзүштү уже. Так, биз да бүгүн өткүзсөк, Кудай кааласа ушу менен бүтөбүз. Микрофон даяр, мен сүйлөй турган микрофон каякта? Иштейби? Кармап тургула, чыкырган келесин. Урматтуу депутаттар, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумуштары 2002 жылдын декабрь айында башталган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 46 протоколго, топографиялык жумуш топтору 87 жана укуктук маселелер боюнча жумуш топтору 25 протоколго кол коюшкан. Бардыгы болуп, протоколдордун саны 160га чейин жетип барган. Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 1008,14 километрди түзөт. Анын ичинен 519,9 километр чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып жазылып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 428,24 километр тилкеси акыркы 3 жылдын ичинде такталды. Белгилеп кетсек, 2011 жылы бекитилген 519,9 километр чек ара тилкеси
boyunca Tacik tarap Kırgız-Tacik mamleketik çegarası жөнүндө kelişime kol koyunu sunuştap, tiyişeli materyaldardı dayırdagan. Бирок Kırgız tarap Kırgız-Tacik çegarası толугу менен такталып жазылганга чейин kelişimge kol koyууга макул болгон эмес. Себеби аталган 519,9 км жер чегара тилкеси жалаң тоолуу аймактарды камтып, эл жыш жайгашкан жана чыр чатактар көп катталган аймактардын чек арасы толук такталган эмес болчу. Себеби, урматтуу депутаттар, булар айтышкан бизге башында. 519 километр жерди 520 деп коеюн, 520 километр жерди биз тактап бүттүк. Эми ушуга келгиле колду коюп, договор кылып өткүзө берели дешкен. А калган чегараны, баягы өзүңүздөр билесиңер, Лейлектин, Баткендин түздүктөгү чегараларды булар айтышкан, биз ортодон бөлөбүз депчи. Ортодон бөлөбүз талаш тартчы жерлерди. Ошондо булар биздин мамлекетибизге 210 000 гектар жерге ачык мамлекеттик претензиясын коюшкан. 210 000 гектар жерди бизге бересиңер деген. Бул Лейлектин жарымы, Баткендин, Лейлектин бир 70%, Баткендин жарымы аларга макул болсо окшоп кетмейт. Бирок биз ага макул болгон жокпуз. Биз айттык, толук баарын бүтөйлү. Тоолуу жерлерди бүттүк, жакшы бүткөн экенбиз. Бизге чейин бүткөн экен тоолуу жерлерди. Себеби тоолуу жерлерге билесиңер, тоонун кыркасы менен кетет дагы, казыктарды кагып эле коет, болду, ошо менен бүтөт. Ал жерде көп деле талаш болбойт. Ошо тоолуу жерлерде дагы мына жанагы Чоңалайдагы Алтын кору кайсы эле? Алтын мазар. Алтын мазарды биз жаздык аны дагычы. Аны биз жаздык, себеби дегенде алар ошо малды жазбай таштап кетишкен. Бул чырлуу, Алтын мазар биздики деп тигилер талашат, Алтын мазар биздики деп биздикилер талашат. Муну Алтын мазар боюнча айтып койбогонум себеби, атай айтып аткан себеби, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, интернеттин заманы, интернетте ушундай бир видео жүрөт. Мына Алтын мазарды берип салышты тажиктерге. Алтын мазар тажиктерге кетти деп жүрөт. Андай эмес. Алтын мазар биздин мамлекеттин менчигинде калды. Аны биз өзүбүзгө жаздык. Муну ушул жерде бир айтып коеюн. Ушул деструктивный элементтер ушул маселени чыгарып атышат. Кайта Алтын мазарды берип жиберишти деп. Берген жокпуз Алтын мазарды. Кайра өзүбүзгө алып калдык. Ошентип биз макул болбой, булар менен толук бүтөбүз, анан кийин жазабыз деп жүрдүк. Ал толук бүтүп жазыш үчүн эки шарт болду. Биринчи, булар айтып атат, биз дейт 1924-27 жылкы карталар менен жазабыз дейт. Ошондо булар 210 000 гектарга претензия кылып атат бизге. А биз айтабыз, жок. Биз 1991 жылкы баягы КМШ өлкөлөрүнүн жаңы түзүлгөн маалдагы өз ара чегарасын сыйлоо, тактоо, бүтүндүгүн тактоо деген өзүнчө бир декларация бар. Алматыда түзүлгөн 21 декабрда. Ошонун негизинде бүгүнкү существующий, бүгүнкү турган чегаранын негизин тактайбыз. Ошол эле чегараны тактайбыз дагы, ошол жерде талаш жерлерди чечебиз. Десек, булар жок дейт, андай эмес дейт. Силер мунуларды бизге өткүзүп бересиңер деп талашканбыз. Ошон үчүн биз 520 гектар жер, 20 километр жерге жанагы эмени макул болгон жокпуз кол коюуга. Эми кайра кеттик дальше. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталган мезгилден тартып эле тажик тарап чегараны тактоодо 1924-27 жылкы материалдар менен иштөөнү карманып келген. Бул 2024-кө чейин ушинтип келишти даже. 2024-тө акыры болбогондо мен анда булар өзүнүн биздин Кыргызстанга өзүнүн жанагы не деп коет, жер претензиясын көрсөтө бергенден мен ошондо выступать эткенмин, билсеңиздер керек. Мына коомчулугубуз дагы билет, ушуну мен айтып коюшум керек, баса белгилеп. Себеби ошондо мени көп урушкан, туура эмес кылдың деп. Ошондо мен айттым эле, эгерде силер ушинтип биздин мамлекетибизге, жерибизге претензия кыла бере турган болсоңор, анда биз да претензия кылабыз. Анда биз дагы жанагы мургапка претензия кылабыз. Так, аны алууга акыбыз дагы, күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Жана биз ушуну баштайбыз дегенбиз. Ошондон кийин гана булар анан кайрадан сөзгө келип, кайра сүйлөшүп, ар түрдүү методдор колдонулду, аны билесиздер.
Ошондон кийин гана биз булардын макулдугу менен 42-чи протоколго кол койгонбуз. 42-чи беле 40-чы беле 44-чү протокол кол койгонбуз. 44-чү протоколдо так жазылган. Мындан улам тараптар чек аранын калган бөлүгүн тактоодо бирдиктүү чечимге келе албастан сүйлөшүүлөрдүн кийинки 10 жыл аралыгында 2011ден 2021, андан кийин дагы 3 жыл 2024кө чейин 1 метр жер чек ара тилкесин тактай алган эмеспиз. Өтө татаал сүйлөшүүлөрдөн кийин, ар түрдүү колдонулган ыкмалардан кийин аягында тажик тарапты мамлекеттик чек араны аныктоодо 1991-жылдагы пайдаланып жаткан чек араны негиз катары алып иштөөгө мажбурладык. 2021-жылдан тартып, эки мамлекеттин өкмөттүк делегациялары чек араны тактоо иштерин жигердүү улантып, талаа изилдөө жана камералдык жумуштарды жүргүзүүнүн натыйжасын төмөндөгү жыйынтыкка жетиштик. Урматтуу депутаттар, мен жана башында айттым, дагы бир ушул жерде айтып коеюн. Ушул 1991-жылдагы пайдаланып жаткан чек араны негиз катары алып иштөөгө чечим кабыл алынгандан кийин гана чек ара тактоо башталды. Ачык айтыш керек. Ага чейин ызычуу, уруш талаш, мына 2 жолу чоң конфликт болду. Качалаган жарандарыбыз өттү. Аны мен кийинки дагы айтамын. Так, ошон үчүн ушул жерден баштап биздин тарыхый чечимдерибиз башталган тактоо боюнча. Биринчи, Лейлек району боюнча мамлекеттик чек ара сызыгынын өтүүсүн жөнгө салууда Тажик Республикасынын Кайрагач участогунан Кайрагачты көрсөткүлө. Кыргыз Республикасынын пайдасына 155 га жерлер алынды. Андан сырткары Тажик Республикасынын 35 га аянты менен Кайрагач анклавы да алынды.